силердей адамдар бар, мына Кудайга шүгүр, биздин ишибиз жеңил болуп атат. Силерге ден соолук берсин Кудайым. Ош шаардык ооруканасында 3 атайын бөлүм бар. Анын биринчи корпусу убактылуу обсервацияга даярдалган. Оорукананын 4 стационардык бөлүмүндө 1538 дарыгер эмгектенет. Өзгөчө кырдаалга байланыштуу халатчандардын түйшүгү дагы күчөгөн. Шаарга киргизилген коменданттык сааттан улам өмүр сакчыларынын маршруттук каттамдардын айдоочулары демилге көтөрүп акысыз ташып жатат. Каланын ооруканасында 8 маршруттук каттам иштеп, 24 саат бою мөөнөткө турган дарыгерлердин кызматында. Учурда бейтаптарды кабыл алуу убактылуу чектөөгө алынып, оор абалда кайрылган гана жарандар көзөмөлдөнүүдө. Анан биздин иш боюнча азыр көрүп атасыз, бизде 3 корпус бар. Мына биринчи корпус полностью бошотулган обсервацияга деп. Только азыр мына приемный блок эле ОМП иштеп атат, болду. Если бизге обсервацияга больнойлор бейтаптар келип калса, бул жактан ход бар, боковой. Бул жакта операционныйыбыз да бар. Ошол жактан кирип эле мына биринчи корпусубуз полностью обсервация болуп, алардын келишине уже даяр. Шаардык мэрия транспортторду күйүүчү май менен камсыздап жатат. Ага улай демөөрчүлөр тарабынан колдоолорду тынымсыз жеткирип, дарыгерлерди мүмкүнчүлүк жетишинче камкордукка алууда. Бүгүн дагы вице-мэр Асылбек Топчубаев каладагы ооруканалардын дарыгерлеринен кабар алып, кандай көйгөй болсо да чечүүгө жергиликтүү бийлик болгон күч-аракетин жумшаарын билдирди. Элге кылып жаткан кызматы үчүн дарыгерлерди коомчулук кубаттап турганын баса белгиледи. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 8 оорукана, 12 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна ошо кичи маршруттарды бөлүп бергенбиз. Жалпысы 28 киши маршрут. Алардын күйүүчү майларын мэрия тарабынан чечилген. Ал эми кызмат акысы ошол айдоочуларды тарабынан инициатива катары биз бекер ташып берели, ошол кызмат акын албай ГСМ куюп берсеңер деген айдоочулар менен иштешип атабыз. Мына бүгүнкү күндө келип өзүм кабар алып кетип атам ошол больницалардан. Ошол эрте менен ишке жумушка келе тургандарды алып келип, анан эрте менен сменден чыккандарды кайра үйүнө жеткизип, кайра кечинде жумушка сменге келе тургандарды чогултуп келип, кайра кечинде сменден чыккандарды үйүнө жеткизип атат. Ош облустук төрөтүүндө күн сайын 25-27 наристе жарык дүйнөгө келүүдө. Учурда жаткан 145 эненин ден соолугу жакшы. Ар күнү 30дун тегерегинде кош бойлуу энелер кайрылып, аларды кабыл алуу үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Төрөтүүндө 265 дарыгер күнү түнү кызматта. Өмүр сакчылардын транспорттук маселеси дагы шаардык мэрия жана жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги тарабынан камсыз болууда. Иш-чараларды иштеп чыгып, оперативный пландарды иштеп чыгып, азыркы күндө жанагылык неменин бизге келе турган бейтаптардын санын критерийлерге туш болгон гана бейтаптарды жөнөткүлөө деген ушундай иш-чараларды иштеп чыктык. Негизинен бизде азыр төрөт жүрүп жатат. Ар бир кызматкер 110 кызматкер күнүнө суткасына алмашылып турат. Бул эме администрация жана навхоз мынандай кызматкерлер жана пищеблок, прачечныйлар баардыгы толугу менен камсыздалып иштелип жатат. Жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин айдоочулары 21 маанилүү мекеме ишканалардын кызматында. Аларды 29 маршруттук каттам жеткирүүдө. Ал эми коменданттык кызматкерлерге дагы атайын автобустар каралган. Кээ-биркилерде медик кызматкерлер көп. Коменданттык саат болгону байланыштуу эртең менен 7-тен 8ге чейин үзгүлтүксүз ташып атышат. Мындан кийин дагы ушул иш улантылат. Себеби дегенде биздин кыргыз элинде патриот жигиттерибиз көп экен. Биздин айдоочуларыбыз бүгүнкү күндө аябай бекер, акы алышпай, только соляркасын көтөрүп атабыз, иштеп атышат. Мындан кийин дагы ушу элдин саламаттыгы үчүн кыргыз элине кызмат кылган балдар көп деп эсептеймин. Ушу эрте менен саар туруп, ушу врачтардын үйлөрүнөн алып, алып келип ишке жеткирип атабыз. Ноштон чыккандарды обратно абарып ташатабыз. Şu kızmat kılıp жүрөбүz. Күнүгө ошо эрте менен кечинде да. Эрте менен алып келем, азыр ноштон чыккандарды апарам. Келген түштө келип туруп саат 4:30да. 5те чыгышат, апарып таштап коем. Дал ушундай кырдаалда мекенге кызмат кылуу ар бир кыргыз жаранынын милдети. Ынтымак, тилектештик жана тартип бул кырдаалды жөнгө салат. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар.
негизинен биздин төрөтүүбүз неме областтык аралык болгондуктан бизде мына Баткен, Жалал Абад, анан биздин өзүбүздүн 7 райондон кош бойлуулар төрөттөн кийинки кабылдоого учураган бейтаптар келиш керек. Биз азыр бүгүнкү күндө координаторлор менен, Ош областынан саламаттык сактоо координатору менен иш-чараларды иштеп чыгып, оперативный пландарды иштеп чыгып, азыркы күндө жанагылык неменин бизге келе турган бейтаптардын санын критерийлерге туш болгон гана бейтаптарды жөнөткүлөө деген ушундай иш-чараларды иштеп чыктык. Негизинен бизде азыр төрөт жүрүп жатат. Күнүнө 27-25 төрөт болуп атат, катталып атат. Бул биздин өзүбүздүн райондордун, андан кийин айрымдары ушу Баткен областынан келип жатат. Негизинен жалпысынан бизде 265 кызматкер иштейт. Ар бир кызматкер 110 кызматкер күнүнө суткасына алмашылып турат. Бул эме администрация жана навхоз мындай кызматкерлер жана пищеблок, прачечныйлар баардыгы толугу менен камсыздалып иштелип жатат. Үзгүлтүксүз биз кызматкерлерде мына мэрия тарабынан маршрутный таксилер уюштурулуп, үзгүлтүксүз камсыз кылып берип атышат. Кызматкерлер дагы эч кандай мындай келбей калган, же болбосо жетпей калган кызматкерлер бүгүнкү күндө жок. Биз ошол баардык ушул эмеге кызматка жакшы болсун деп биз күнүнө бир жолу алмаша турган кылып, ошол суточный мындай кызмат посттордо уюштурдук да. Себеби дегенде бир сутка иштеп, анан алмашылса, бул мындай транспорттук расходко дагы мындай дополнительный мындай расход кетпейт экен да. Ошондуктан биз суткалап кызматкерлерди уюштурдук. Бүгүнкү күндө эч кандай дары-дармек баары камсыз болунган. Биздин запас дары-дармектер жетиштүү. Кызматкерлерге жанагы өзүн өзү коргоо атрибуттары да полный камсыз болунган. Эч кандай мындай жаман жагдай деген жок. Рахмат, аты-жөнүңүз, кызматыңыз? Гүлбара Козубаевна Кенжебаева, ошо областтык төрөтүү үйүнүн жетекчиси. Саламатсыздарбы? Азыр бизде Ош шаардык клиникалык ооруканасынын бизде 4 стационарыбыз бар. Ак Тилек кичи районунда, Кыманжан Даткай көчөсүндө эски корпусубуз бар. Төлөйкөн айылында төрөт стационарыбыз бар. Иосский райондо балдар жугуштуу оорулар ооруканасы бар. 4 стационарыбызга 2ден маршрутка бөлүнүп, ошондо общий 8 маршрутка азыр биздин кызматкерлерди ташып атат. Анын соляркасын мэрия өзү куюп берип атат. Эртең менен саат 8-де жумуш башталат, саат 5-те бүтөт. Ошондо маршруткалар, айдоочулар саат 8-ге ар бирден маршрут түзүлгөн. Ошол маршрут менен өздөрү биздин кызматкерлерди терип саат 8-ге бул жакка алып келишет. Анан 4:30-га уже келип калышат. 4:30-дан 5-ке чейин уже биздин кызматкерлер топтолуп, 5-те уже үйлөрүнө алып кетет маршруткалар. Анан биздин иш боюнча азыр көрүп атасыз, бизде 3 корпус бар. Мына биринчи корпус полностью бошотулган обсервацияга деп. Только азыр мына приемный блок эле ОМП иштеп атат, болду. Если бизге обсервацияга больнойлор, бейтаптар келип калса, бул жактан вход бар, боковой. Бул жакта операционныйыбыз да бар. Ошол жактан кирип эле мына биринчи корпусубуз полностью обсервация болуп, алардын келишине уже даяр. Анан оорулар, бейтаптарды кандай кабыл алуу болот же? Кабыл алуу болуп атат, но только тяжелый экстренный больнойлор келип атат. Бул жактагы ОМПбыз урология бөлүмүнө көчкөн. Ошол жакта прием кылып көрүп атабыз. Баягындай плановый больнойлорду уже бир жумадан бери көрбөйбүз. Приемда кылбайбыз. Алар поликлиникага барып көрүнүшөт. Канча дарыгер, канча бейтаптар учурда? Азыркы учурда бизде общий 4 стационарды эсептегенде 1538 сотрудник бар. Алардын ичинен 400 врач дарыгерлер бар. Азыркы учурда эми бейтаптардын точный количествосын айта албайм, потому что мурда эски жаткандар күндө выписка болот.